Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Менде канат кеңеши сизге суроо бар. Как раз Минфиндагы немеси бар экен, өкүлү бар экен. Булар жана сиз акчаларды берип атканыңыздар да, жанагы биздин спортсмендер сыртка чыгып баратканда, международный турнирби же бир чемпионатка баратканда 1 жыл алдын график түзүлөт, билесиздер. Өзүңүз түзөсүздөр. Анан кийин чыгып баратканда ошол акчаны которгонго 1 жума калгандан кийин силер акча которулсун дейсиңер дагы, балдар барып ошол турнирге катышып келгенден кийин дагы 1 айдан кийин алышат да акчанычы. Ошо Минфин жооп береби, кимиңер бир ошону бир алдын ала 1 жыл график алдын ала түзүлгөндөн кийин сиздер ошол акчаны даярдап койбойсуздарбы ошолор поездкасына? Билеттерин өздөрү алып атышат, же спонсорлордон алып атат. Анан келгенден кийин анан 1 айдан кийин алып атат акчаларынчы. Рахмат, туура айтасыз. Бул календарный план деп коет, жанагы 1 жылга түзүлгөн. Ошонун негизинде заявка менен ошол министрлик кайрылса, биз сөзсүз түрдө бизде акча каралган, бекитилген бюджетинде. Анда канат кеңешич, эмне сиз эртерээк бербейсиз анда? Бул өткөндөгү жана боксерлор боюнча боксерлор эмес. Бул жылда ошондой. Мен жылда ошондой болуп келген. Жылда ошондой болуп атат. Былтыр дагы болгон, мурдагы жылы дагы бул бир эле боксерлордо эмес. Бардык спорт түрүндө. Азыркы күндө бизге акча бекитип берди, сүйлөшүлдү, график түзүлдү. Билеттердин акчасын 2 ай, 3 ай мурун алдын ала беришмей болушту. Бардыгын сүйлөшүп алдык. Календарный пландын бир копиясы Каржы министрлигинде, бирөө бизде. Азыр тыгыз байланышып иштешип баштадык. Ошентип биз спортто өнүктүрбөсөк, спортсмендерибизди ошентип кыйнаган болсок болбой калат да. Алар машыгууга убактысы болобу, же болбосо билетин акча издегенге убактысы болобу, ошону караштырып койсоңуздар, биз ошого бир жардам берип турайлы да. Анан кийин монол волейбол болду, кече жакында билесиздер, биринчи туру болду. Ошол жерде биз турнир өткөздүк эле аягында. Спорт сарайды берген экенсиздер, кичинекей залыны. А монол Газпромду берсеңиздер болбойбу? Биз ошол жерде турнир өткөздүк эле, бир 3000 адамдай кирди, калганы батпай калды да. Кире албай калды. Газпром болгондо ошол жерге кеңирээк кирип батмак. Мүмкүнчүлүк болбойбу ошонго сиздерде? Же Газпромду ала албайсыздарбы? Газпром биздин карамагыбызда эмес, мэриянын карамагында. Бизде дворец гана да. Жок, сиздер эми агентствосу бар, ошо агентство кат жазып, ушул федерацияга колдоо көрсөтүп, жардам берсеңиздер болобу? Бизден суранса жардам беребиз. Бизге кайрылган жок. Бизден дворецти сурады. Дворецти бердик да. Анан кийин дагы бир суроо, монол сиздердики агентство башка мамлекеттерде бардыгында спорт министрлиги да. Алар менен силер тең ата сүйлөшө албайсыңар да. Сиздер маданият министрлигинин карамагындасыздарбы? Маданият министри барып алып туруп, спорт министри менен спорт боюнча сүйлөшө албайт да. Анан кийин ал маданият министри башка тармакты сүйлөшүш мүмкүн. Ошондон сиздерде бир отделять этип туруп, спорт министрлиги кылып койгон болсо жакшы болсо керек дейм. Оюңуз кандай? Бул маселе көтөрүлүп эле келе жатат негизи. Биз бүгүнкү күндө мурунку агенттик сыяктуу эле иштеп турабыз. Мурункудан артка кеткен жокпуз. Ар бир нерсенин эки тарабы болуш керек. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да. Жаман жагы жок, бирок Алмаз Акылмыжанович шуну бир карап коюш керек экен. Ошону эске алып койсоңуздар.